Анда окуучулар, бүгүнкү теманы маселелерди чыгаруу менен түшүндүрө кетсем. Эгер сандын 3% 1,8ге барабар болсо, анда ал санды тапкыла дейт. Анда 3,3'тү 1,8ге барабар деп билет экенбиз. Анда биз 100%'ын таба алышыбыз керек. 100%'ды табуу үчүн пропорция түрүндө чыгарабыз. Анда x барабар 100 көбөйтүү 1,8ге барабар 180 болот. Улантабыз. X барабар 180'ди бөлөбүз 3кө 60. Анда 60'тын 3%'ы 1,8ге барабар деген жыйынтык алабыз. Кийинки маселе. Алмаз мал базардан 5000 сомго кой сатып алды. Bir айдан кийин алган баасынан 30%ге кымбат баага саткан болсо, анда канча сомго саткан? Анда бул жерде 5000 сомго алган, 5000 бул 100%'ды түзөт. Биз ошол 5000'дин 30%'ын табышыбыз керек. Анда дагы пропорцияга салабыз. 30'ду 5000'ге көбөйтөбүз, 150 000 болот. X барабар 150 000'ди 100гө бөлөбүз, 1500. 30%'га кымбат баага саткан дейт. Биз 5000'дин 30%'ын таап алдык, 1500 болду. Анда кайрадан 1500'дү 5000'дин үстүнө кошобуз. 6500 болду. Анда жообу 6500 сомго саткан. Башкача айтканда, Алмаз 1500 сом пайда тапкан. Мына чыныгы өзүбүздүн жашообуздан алынган маселенин чыгарылышын көрдүк. Кийинки 18'дин 5%'ы канчага барабар? Анда 18 100% дегенди билдирет. 18'дин 5%'ын табабыз. Пропорция түрүндө сала турган болсок, x барабар 5 көбөйтүү 18. Башкача айтканда, карама каршы жакка көбөйтөбүз деген түшүнөк. 90 болот. 90'ду биз бөлөбүз 100гө. Анда жообубуз x барабар 0,9га. 18'дин 5%'ы 0,9га барабар экен. Улантабыз. Машинанын багында 40 литр бензин бар. Анын 25% сарпталды. Канча литр бензин сарпталган дейт. Машина ордунан жылганга чейин 40 литр бензини болгон. Бир канча аралыкты басып өткөндөн кийин, башкача айтканда, 25% азайган болот бензиндин. Анда канча бензин сарпталган дейт. Пропорция түрүндө 40 литрдин 25%'ын табабыз. X барабар 25'ти 40ка көбөйтөбүз, 1000 болот. Анда биз 1000'ди бөлөбүз 100гө, 10 болот. Жообу 10 литр сарпталган экен. Эгерде маселелердин чыгарылышын түшүнгөн болсоңор, китеп боюнча тапшырма 44, 45 жана 46 көнүгүүлөрдү өз алдыңарча иштейсиңер.